Assalamu алейкум барыңарга. Рахмат сіздердің барыңар, қолдауыңарга бүт барына рахмат. Абдан жылуу сөздөр жазып атасыңар комментарийге. Рахмат барына. Мен деле сіздерге жаманчылык каалабайм. Максат Мамытканов жаманчылык каалабайбыз. Канат Хасанов көчө үчөөбүз кол кармаштык достор. Айтып турайын, барын айтып турайын. Бир эң кыйын адвокат Кыргызстандын Менмен деген адвокаттын бири, Менмен деген бир СНБ. Анан мен прокурорский работник. Үчөөбүз кол кармаштык, биз баары силовикпиз. Биз саясатчы эмеспиз достор, биз силерге жаманчылык каалабайбыз. Эми могу кайрылууга туура келип атат. Блогердебиз, баарыбыз блогер болуп атабыз. Бүт азыр каждый адам журналист да. Мисалы, мен деле журналистмин өзүмчө. Менде деле просмотр, мисалы, анчамчы антипресстикинен көп, мисалычы. Просмотр. Бул силердин колдооңор менен. Бул силердин колдооңор менен. Биз бири-бирибизди колдошолук достор. Мына үчөөбүз көчө кол кармаштык. Мына айтып коеюн. Азыр дагы бир 5 киши менен кол кармашканды кетип бартам. Баарыбыз кол кармашкан атабыз. Азыр биз деген баарын ачык айтып турайын. Бир 10 киши кол кармашканда анан айтабыз. 10 киши. Силер ошонун 10 тең фамилиясын коем. Ошо 10 тең өзүңөр айткылачы. Кандай болсун? Кандай жаман бирибизге сөз жазбайлык. Азыр идеальных нету. Анан могу сыдыман боюнча айтып кетейинчи, достор, көп мага жазып атышат. Сиз эми блогер катары сыдыманды колдобойсузбу деп жазып атат мага. Мен сыдыманды биринчиден тааныбайм. Андай таныгым деле келбейт, мисалы. Бирок көрүп калдым, действительно. Фейсбуктан көрүп калдым. Там бирдеме деп келжиреп сүйлөгөндөрүн көрдүм. Айткам, туура эмес кылдым бала депчи. Мен ойлогом, эскертип берип туруп, предостережение, СМБ предостережение берип туруп, анан кайра кое берип коет окшойт депчи, экинчи кылса иш козгойт экен депчи. Келжиреди, разговор нет. Бирок эми достор, карасам, бою 1.95 экен ровно. 2 метрлик балабызды бул накта жокер бала экен, негизичи. Просто туура эмес буларды, бизди деген саясатчылар бөлгөн, биз бөлүнбөйлүк. Кыргыздар, мен силерге могу саясатчыларды жөнүндө көп окудум, ошолорду айтып берип отурайынчы. Бул саясат, разделяй и властвуй деп коет. Разделяй и властвуй. Андай болбош керек. Мына мен айтып атам, объединяй и направляй болушубуз керек. Объединяй и направляй. Могу орусчаны туура үйрөнгүлөчү, достор. Кыргызча так же орусча айтчы, кыргызча айтты деп ушинтип берип кетсеңер, бул деген КТР эмес да, жакпаса көрбөгүлө. Мен единомышленниктерге эле айтам, мындай бирдеме деп жазбай эле койгула. Мен силерге, мисалы, единомышленниктерге эле айтам мен. Только это для друзей я говорю. Анан сүйлөлбөй эткенсиң, анан келжирет экенсиң, анан былжырак экенсиң, массыңбы деп ушинтип берип кетсеңер. Бул КТР эмес, көрбөй жакпаса карабагыла. Мен единомышленниктерге айтам, могу карапайым элге айтам, карапайым эл, силер жалко. Индияда Махатма Ганди деген акылман жашаган. Махатма Ганди өзү Оксфордду бүтүп келген, Англияда Оксфордду бүтүп келген. Анан Оксфордду бүтүп келсе, Индия ошондо эле миллиард киши жашачу, азыр 1,5 миллиард. Миллиард киши бүт кул болуп калыптыр. Бүт кул болуп калыптыр, миллиард киши кул экен. Эң аягында караса, Англиянын кулу экен. Анан баарына радиорубка көтөрүп алып, ушу Индияны 5 жолу айланган дейт. Бүт баары менен сүйлөшүп чыккан дейт. Бүт. Азыр эми Махатма Ганди болуш оңой эле да. Силер только бул Фейсбуктан эле да таратып коймой да дальше. Ушуну дальше таратпайт экенсиңер. Бирок тараттасыңар азыр. Ушуну дальше таратып туруш керек. Единомышленниктер болсоңор, жакында 15 мартта 10 киши болуп, ошол жерден бир чайпитие уюштурабыз. Бир 500 киши келет. Кудайым буйрса, чайпитие уюштурабыз. Жөн эле келгиле. Мисалы,
кимде мүмкүнчүлүгү болсо ала келгиле. Каршы эмеспиз. Биз деген эл деп өзүбүздүн тыйыныбызды чыгарып атабыз азырчы. Биз деген мен тыйын жасап алайын же максат тыйын жасап алайын деген жер жок. Азыр бизди силер кубаттап тургула, достор. Ошо Махатма Ганди ушу баарынын аң сезимин оңдоп койгон. Махатма Ганди бүт баарынын аң сезимин, миллиард адамдын аң сезимин оңдоп, азыр Индияга барып келелечи. Великая держава болду, империя болду. Кытайдан бай керек болсо, ушу Кытайда эле болуп калды го. Достор, мына индустар кул болуп калган баары. Бир эле Махатма Ганди келип баарын ойготуп койгон. Мына мен силерге Махатма Ганди болбойн, Жапкеев сыймык эле болойн. Мен көп китеп окугам, ушу Махатма Ганди бүт ушундай Форд мисалы эмне. Анан достор, бири-бирибизди кубатташалык, бири-бирибизге жан берип туралык, бири-бирибизди эметип туралык. Могу урматтуу башкы прокурор, урматтуу ГКМБнын төрагасы, силерге дагы кайрылат элем. Сыдыманды коер эле койгулачы, байкуш сындырбай. Мен де тааныбайм бул кишини. Келжиреди бул бала, аябай келжиреди. Бирок бир айдан бери жатат окшойт уже, түрбөдө. Бир 15 күндөн бери жатат, Анан сезгендей эле болду уже. Ошол себептен, достор, бири-бирибизди колдошол. Кыргызды кыргыз эле оңдойт, кыргызды кыргыз эле оңдойт. Эч ким оңдобойт. Кыргыздын бүт душмандары көп экен. Мен байып атпаймынбы? Ушунча душман болуп атышпайбы бизге дагычы? Мен кыргызга такыр душманчылык кылбайм. Андан көрө жөн эле путешествовать этип кетип калам, эгерде кереги жок десеңер. Просто колдошуп туралык, достор. Көбөйтөлүк, муну поделиться кылып тургула. Азыр мен бүт баарын айтам. Азыр мисалы 3 киши менен дагы кол кармашканып атабыз. Анан ушундай болуп 10 киши болобуз. Анан бүт баарын Facebook'тан айтып турабыз. Кудайым буйрса, мисалы каяка иштебесек да ушундай эле чыгып турабыз. Депутат болсок дагы ушинтип эле чыгып турабыз. Постоянно. Facebook'тан кетпегенге мен кетпешим керек. Мисалы Пашинян премьер-министр болсо деле Facebook'та отурат. Пашиняндыкын карасаңар 100 000 лайк. 100 000 лайк только. 18 000 лайк ушундай. Пашинян деп кирип карап көрөлүчү, Пашинянды Facebook'тан. Кандай колдошот? Бизде ошондой мисалы Пашинян чыгат керек болсо бизден. Ошол, достор, ушинтип чыгып турам мен. Азыр офиске бартам.